Туугандар, ассаламу алейкум. Видеодон 30 секундка алыстабай турсаңыздар. Азыр таксопарк Успехке келдим. Бул жерде машиналарды өтө сонун условиясы менен берип атат туугандар. Эгерде бул жерге канча сом каналынан Нургазынын атынан келдик десеңиздер туугандар, өтө арзан баада берип атат каалаган паркыңыздарда иштесеңиздер дагы болот. Данный момент жактарды, Комфорт Плюста иштеп аткан жактарды 2,5 миңден берип атат. Комфорттордагы черилерди туугандар 2,5 миңден берип атат. Жили Атлас Пролор жакшы комплектациясы менен 2800дөн туугандар. 5000 депозит, машиналар бүт бардыгы жылы жаңы, өтө мындай таза жакшы машиналар экен туугандар. Сыртынан эле көрүнүп турат канчалык деңгээлде машиналар таза экени. Ошондой эле кошумчалай кетчү нерсе туугандар, бул паркта 5 майдан баштап 5 июнга чейин иштеп, бул жерде эң жакшы зарабатык көргөзгөн бир адамга туугандар кийинки айга целый месяцка бесплатный машина берилет экен туугандар. Андыктан келип иштеп, эгерде жакшы результат көрсөтсөңүздөр, бир ай бесплатный айдай турган сонун шанс бар экен туугандар. Ушундай, кеттик анда. Мындай коюп алайын. Акыркы жаңылыктарга токтоло кетсек туугандар, азыр таксиде эмнегедир 360 градуска өзгөргөн тагындай жаңылыктар чыгып атат. Кече күнү Яндекстен обновление болуп 2017-2018 жылкы бизнес классты ушу менен коштошту. Бизнес класс мененчи. Билбейм эми дальше кандай болот, эгерде такси жетишпесе айла жок чыгаратса керек деп атам. Эмнегедир мен мындай көп китайский машиналарды деле көрбөй атам, башка жактан келген Мерседестерди деле көрбөй атам. Вроде жанагындай такси бизнес класс жетишпестик болсо керек деп ойлойм. Какое-то время бизнес класстын иши жакшы да болсо керек деп ойлоп атам. Эми көрөбүз. Бүгүн атайын азыр машинаны жуудуруп тазалатып, бир сыйра шаардан кабар алайынчы деп чыгып, багажымды ачып көрүп алып туугандар. Биз кыргыздар, кой танкка минсек деле кыргыз экенбиз да. Мен багажымдагы нерселерди көрүп алып, азыр оозуңар ачылат да. Жүрсөңөр азыр мен көргөзөм да. Ёлки Нургазы, буларды эмнеге салып жүрөсүң? Деп эсиңер болушу мүмкүн. Сен постоянно билесиңер. Мойкага кирем. Так. Сумка, ладно. Жалга барган сумка. Суулар. Бул башталыш эле. Мында динозаврлар жүрөт, анча-мынча. Таракандар барбы жокпу билбейм, таракандар жок болсо керек. Так, шотка. Ладно, бул деле керек болушу мүмкүн дешиңер мүмкүн. Азыр муну ичине таштап турайын, сумканычы. İçinde onun da paketler. Zontik. Algandan beri birle yol işletmeyeyim şu zontikçi. Jana başında çıkıp жүргөндө өзүнчө джентльмен болуп, булда кыйрылып джентльмен болуп, бизнес класска жаңы чыкканда өзүнчө зонтик менен күтүп алып, кышта титиреп ёлки. Ладно, булар керек, детский креслолар. Жакшы заказдар берет бизнес класста дагы. Жирненький. Так, зонтикти мындай коеюн. Так. Эми онун астына салам. Бул жакта эки моң карап койгула. Ноки. Эми баранка, ладно. Для чего? Дешиңер мүмкүн. Так. Мынакта пакеттерди чыгарайын азыр буларды. Биринчи пакет. Экинчи пакет. Монда куюп ыргытпасам. Ана неге машинаны тыгырап атат, андай болуп атат, мындай болуп атат дей берет экенмин. Распаковка кылып алам сумкаларды. Бул өзүнүн панели астындагы. Онда наклейкалар канча сом деген. Бул да ладно. Варанканы жанагы эдбулуну куюп жүргөндө алып алдым эле ёлки. Өзү буну немеден деле берет экен, заправкадан куюп алам десеңчи. Кадаланып салып алыптын биз кыргыздар ушуну жанагы эски машина менен жүргөндө бузулуп калса керек болот деп күлүч. Ёлки, полотенце. Шампунь. Нелер жүрөт дагы. Какой-то стричтер жүрөт. Их надо дома оставить. Бирде жанагы мен залга барганда жүргөнчү немелер бар окшойт. Мирзамир Зайканда азыр куям. Мында эмне бар экен? Штатчик бар экен. Варанканын калганы бар экен. Ана эмнеге машинам тыгырып атат дейбиз, мынча нерсени салып алдым. Май бар экен, ашып калган жанагы. Немеден ашып калган май бар экен.
Так. Telefonun çeholları var ekan nada bu dedi. Nabı var. Технада мусор выбросить. Обувь. Фильтратчик бар екен. Фильтрат кояйын. Фильтрата тұрған ақпалды эле калбаптыр, можно выкинуть. Все, burada мусор. Ештеңеси калбаптыр bunun içinde. Так. Черный да бар екен. Тут берейин, турам. Елки, момдай. Пылесос, электрический пылесос бар екен. Шуруп бар екен. Мон зарядка жоқ. Отвертка. Мон масаткалары бар екен. Набы бар, пылесостың. Кстати, мон пылесосты разыгрываю деп коелу, ойнотом, короче. Эң жакшы комментарий жазганга мо электрический зарядной пылесос, короче. Буну бир дос балам берди. Вот так можно почистить. Насадкаларын коюп алып, можно вот любой жердеги мусорду монда алып койсо болот. Бияғына онысын киргизип алыш керек экен да. Киргизбей эле ордуруп атам го, кайра эле көтүнөн үйлөп коюп атат. Мында Мерстин аркасындагы жазуулары бар. Перчатки или вот зачем вот эти перчатки, я вообще не понимаю. Перчатки. Так, 2 штук. 3 штук отвертка бар экен. Отверткалар, ладно, керек. Зонтик. Ады зонтик бар екен. Ой, ол мен шуруптары. Не знаю. Короче, мен тоғана қарағбашы. Эмесе машинем бузулбайт, баллон деле жарылбайт, башка деле болбойт. Монча нерсенин зачем кереги бар дейм да, мәселе. Мына тоғана полностью ичине алмаштырып салыштырайын. Соны кояйын. Машинени өчүрүп туруп. Ичине эле вообще кошмар болуп кетти. Жалко машина. Көптөн бери машинени синялары да вообще жерде отуруп аны муну жей берип вообще карта болуп кетти. Химчикке калтыра турган болуп калыптыр өзүчө. Короче, целый пакет мусор чыкты. Yok, butulka barбы, башка барбы. Гадайды көчкөндө көрүп болуп, капкан нерсе менен ошака тыгып өттүм мен дагы. Саат буларды ыргытып, башка калды, мо калды, көчкө буларды алып үйгө таштайм. Тыгыр дей берет экен да, эмнеси тыгырып атат деп башка дей берет. Короче, могу стеняларынан бери жаткырып, бүт сыра жудуруп, мияктарын пылесоступ койсом. Бүгүн ночка алып келип ушуларга химчикага таштап кетпесем, вообще могул жерлери болбой калыптыр. Балдарымы чыгарсам да бүт бар жогун тепкилей беришет. Что-то могул жерде макул күндө жакшы жуубай калды. Машиненин акыбалы бир кел эле оор болуп калыптыр, жакшы жуулбай. Бүгүн биз кайрадан эле таксопарк ТК мастерде өз туугандар. Бул жерди билесиздер, өтө жакшы условияда кылып койду. Эгерде бул парктан машина алып, такси кыла турган болсоңуздар, любой каалаган паркыңыздарга кошулуп алып иштей берсеңиз болот туугандар. Например, бизнес паркта, любой эле каалаган паркта. Бул жерде машиналардын арендасын айта кетсем, Комфорт плюстарды бир тегиз эле китайский, корейский, кыскасы бүт бардыгы эле 2800 рубльдан, комфорттор 2500ден, экономдор 1700 рубльдан туугандар. Депозит болгону 5000, аны да кааласаңыздар бөлүп берсеңиздер болот, кааласаңыздар сразу берсеңиз болот. Азыр данный момент 15те машина келиптир, мына өзүңүздөр көргөндөй эле. Монда черилер келиптир дагы. Бүт бардыгы комфорттор 2500 рубльдан туугандар. Телефон номерди, адрести көргөзүп коем. Ошол номерлерге чалып, келип машинаны алып, кеңири любой каалаган паркингерде ишти кыла бересиңер туугандар. Ушундай кеттик анда видеону дальше уланталы. Так, Лукойлга келдим. Неме? Машиненин өзү
мындай полный бак кылып заправка кылып алганда деле өзүнчө эле бир шумоизоляция болот го. Дым болуп жүрүп менин жанагы багың азайып пустой жүрүп калса эле бар жок эле тырык болуп жүрөт. Азыр максимально мощный кылып машинаны жудуруп чыктым. 1000 рубльга. 900 рубльга жууп берди. 100 сом чай таштадым. Бүт бар жок сону бул жылтыратып, сону жыттана турган кылып койду. Полный бак. Заправканы кылабыз. Бисмилля деп заказды баштадык тугандар буюрса. Биринчи заказ түштү. Машинаны жудуруп, тазалатып, чайды ичип, бир эле ушу туалетке барыш эстен чыгып калыптыр да. Мойканы кылдырдым, машинаны жудуруп, заправканы кылып, бүт бардык керек эмес нерселерди таштатып, бир эле ушу айдем туалет эстен чыгып калыптыр. Үйдүн жанынан түшүптүр. Акырет болду экен. Бирок бизнес класска көптөн бери бир вообще бир дальний заказ түшпөй калды. Интересно. Короче, аз чыккандан бери 3 заказ кылдым. Майда заказдар болду вроде. Машинаны жолуп чыкканда эле кресло менен берген чатакта. Центрде жүрөм. Будний күн болсо деле андай эле пробка жок. Мурдагыдай же элдин бардыгы машина айдабай койгонбу? Же эмне болгон? Азыр, короче, бир детский кресло менен алган заказды счетчик менен берген экен. Канча жүрдүм? Так, 2100 болуп калыптыр. Почти 45 мүнөттөн бери жүрөм. Вроде коэффициент менен бердиле, но мен аз го дейм да, почти 45 мүнөт, 50 мүнөт жүрүп койдум, 2185 рубль. Но дальше дагы 14 мүнөт жүрөбүз экинчи адресине. 12 мүнөт экен. Айга чейин жеткиче бир 2,5 миң болуп калат окшойт. Нормально bir saatga 2,5 ming. Эгерде комиссиянымыздан саткар 2 ming таза калса болот. Аны кичинекей баланы алып келип таштадым. 1 saat 5 minut болду. Ну-ка. Америка кирип болуп кеттим бирөөсү. Давай. 2633 рубль. 1 saat 5 minutта нормально bunun 600-700 Demek alsa dağı kalganı kalat görürse. Одинцовa'ya gelip kaldım. Одинцовa'dan Şara gözletip dur damaya koyayım mi? Kayağı menen getip kalsam жақсы келем qarayınçı. Hazır Одинцовa'dan центрге заказ берди, по делам коюп койдум эле. Одинцованын платный парковкасына, и парковкасына дедим го. Платный дорогасына кирип келдим. Дневной тариф дейт. Ёпорысыты, 200 метр жүрдүм болгонучу. 300 рублей дейт. Ладно. Менен барып туруп до конца платный менен кетип калам шаарга. Ато Одинцова өлүп калыптыр. Бар жол тегерен. Бул жагына канча жүрөт экен? Бул жагына да көп болсо 1 километр. 1 километр 900 метр. Почти 2 километрге 300 рубль алды, ошондочу. Бирок жолу жакшы. Мына Одинцованын платный дорогасы.
Пробка жестко болуп кетти кечкирип. 200 метр калганда канча мүнөттөн бери туруп калдык? 10 мүнөт ашыктан бери турабыз. 52 мүнөттө келдим эле Одинцоводан бул жака. 1741 рубльга. Жапты. Нормально. Так. Кечкирип калып туруп, ачкы чече турган болуп калды ошентип. Так, мен бир нерсеге түшүнө албай атам да. Mo 2017-2018 жылкы машиналар, байкуштар эми не кылат дейм да. Бүт бардыгы кайра эле Comfort Plus койтой ошондо. Comfort Plus койотса, мына Mercedes, BMW-лардын бүт бардыгы мисалы үчүн Comfort Plus който турган болсо, мына башка машиналарга эч ким чыкпай калабы дейм да, күтүп эле отуруп калабы дейм да, только Mercedes'ин, только BMW-гесин деп элечи. Мен лично мисалы мына Comfort Plus заказ кыла турган болсом, мына Camry келмейинче чыккым келбейт да башка машиналаргачы. Эмнегеде билбейм. Комфортность жагынанбы, ушубай деле айтсам билбейм. Camry'den да комфортно сезем өзүм үчүн. Билбейм, эми айла жок көрөбүз. Балким да узартып калабы. Көп тааныш балдар бар эле, кыйналып жүрүшөт, но жанагындай балдар бар. Андайлар жок эмес. Машиналардын жылын мындай бий кылып жазып берип, аккаунтун привязать этип берип, короче, өздөрүнүн паркында ошентип иштеткен балдар бар да. Ошентип иштешеби, же кандай болот көрөбүз. Же болбосо, мисалы үчүн, өзүнүкү болсо машина сатып берип, неме кылса болот, доплата кылып, жылы жаңырагын алып алса болот. Просто могул бизнес класстан чыга электе сатыш керек эле да, уже могул бизнес класстан чыгып калгандан кийин уже 5,5 миллион, 1 миллионго чейин түшүп кетет да могул Мерседестердин бааларычы. Ошол жагы чатак болот да эми. Көрөбүз, эми эгерде булар Comfort Plus коюп кала турган болсо, могул Camry, K5, Sonata алардын да баасы түшөт. Эми особо андай деле көп машина жок болсо керек бизнесте деле. Көрөбүз эми. Так, кечки саат 8 болду. Канча заказ кылдым бүгүнкүгө? Бүгүнкүгө 5 заказ, 4554 рубль болду. 5 заказ. Неплохо. 4454 рубль. Всё. Азыр курсак ачып кетти. Бир аз пробкадан чыгып алып үй жака өткөнчө тамак бышып калса нары бери курсак тойгоз туруп, дальше бүгүн 11-12ге чейин урап буйса. Хотя бы бир 10 миң уруп келейин. Бир 10 заказ кылып 10 миң уруп келсең жакшы. Вообще кайфово, сон болот. Ушундай таңдар кеттик. Белорусский вокзалдын жанына келип калдым. Эмнеде Ош деген чайкана бар да, ошонун жаны. Seni süydüm, buyruk alıp taqdırdan. Başkalardın bir sağa tatı bas. Barakeldi. Белорусский вокзал келип калдык. Ана. Эми бир аз күн жылып 14 градус, 15 градус болуп калды. Сонун болуп, жашылданып келди. Москвага эми жаз келди. Өткөндө бир адаш бертарак жаз келди деп алган экенбиз. Күп этип кар жаап койду го. Ошондон бери күн ысыбайт. Мындай гана күн ысып кетсе шашлыктарды кылып жейбиз буюрса. Шашлык деп шилекелер агып өлдү. Катыке манты кылып койгон экен. Мазза кылып мантыны жеп чыктым. Мен секин кеттик. 12-1ге чейин ишти кылып келейин. Дегиле ночной Москва кандай болуп атты болду экен. Канчалык рейд болуп атат. Кандай ситуациялар болуп атат, бирин сери аккуратно разведка кылып келели тугандар. Кеттик, линияга коюп койдум. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show chase a bag, I wanna weigh
obsessed with the rest, I got an itch to scratch. Так. Daha bir жирненький заказ 25 мүнөттө 1413 рубль болду. Ужиндан кийинки экинчи заказ. Менимче бир жагынан машиналерди бир сыра тазалап койгондон уже коэффициенттер. Так. Чего? Задний ряд сидения, передний ряд сидения. Что случилось-то? Грязное или поврежденное сиденье? Какое грязное поврежденное сиденье? Че? Короче, сиденьелары biraz бар ғой, анчалық почу бирок, мындай култап кое турган даражада меселе. Мен мындан хуже машиналарды көрүп жүрөм, но бүгүн жана жарыкта чыгып калган үчүн кирлери көрүнүп калган окшойт да, бираз мындай пятна болупчу. Өзү айтып аттым эле го бүгүн өзү неме кылыш керек депчи. Машинаны бир химчисткага бербесем болбой калды депчи. Ёлки, коэффициент страшный жанып атканда өлдү де, доступ жабылып. Моңгура коолу. Бизнесте ушундай жанып атат. Кече машиналар азайткандан кийин өлдү де, почти бир 30-40% машина азайып кеткен деп атам бизнес класскачы. Эмесе бүгүн вторник күндөрү мындай жанбайт эле вообще моңгура коолу. Азайыптыр бир кыйла машиначы, жакшы эле. Аэропорттор вообще өлүп калды. Азыр көрөбүз эми фотоконтролдон өтүп болсо бүгүн трезвый водитель урабыз эми. Короче, я в шоке. Өтпөй койду сиденьяларын грязный деп, ёлки. Бүгүн өзү полностью комплекс кылып тазалатып пылесостоп чыктым эле. Ладно. Азыр мен немедегилерге мойкадагыларга чалып көрөйүнчү, болсо ночко алып барып туруп эле мойкага таштап коеюн. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody. Короче, азыр мойщиктерге келсек дагы. Бүгүн уже кеч болуп кетти. Буну 3-4 саатта химчиска кылабыз деп булар эми көнбөй койду. Түнкү саат 12 болуп калды. Почти 12 болуп калды. Өзү булар 11де жапчу эле. Эртерээк алып келсеңиз 9дарда баштап түнкү саат ушу 12-1ге чейин бүтүрөт элек дейт. Ушундай. Ушу менен бүгүнкү видео бүттү эми, иш жаза кызыганда. Мына коэффициентти көрүп көз күйө турган болуп атат. 7 заказ кылдым эле, 6165 рубль болду. Дагы 4-5 заказ кылсам, бир 10 000 ашык иштесем жакшы болот эле. Майлы. Насип табия. Эмки жерде көрүшкөнчө анда тургандар. Буюрса химчискадан кийин көрөбүз машинаны. Ийгилик барыңыздар.